Кутман күн сиздер менен Life of a Diplomat берүүсү жана мен анын алып баруучусу Айнур Имангали. Бүгүн бизде Казакстан менен терең жеке байланыштары бар конок. Анткени ал студенттик жылдарын Алматы шаарында өткөрүп, казак тилин эркин билет. Биздин конок казак, поляк мамилелерин өнүктүрүүгө жигердүү салым кошуп, билим берүү, туризм жана маданият тармактарындагы кызматташтыкты кеңейтүүгө өзгөчө көңүл буруп келет. Бүгүнкү коногубуз Польшанын Казакстандагы элчилигинин убактылуу ишенимдүү өкүлү Михал Лабенда. Анда баштадык. Биздин мамилелер абдан тыгыз, абдан терең, саясий негиз чоң мааниге ээ. Бирок мамилелерди саясатчылар гана түзбөйт. Казакстандыктар менен бизнес жүргүзүүнү каалаган компаниялар бар. Кеп муунай жана газ жөнүндө гана эмес. Мен Казакстандын жашоочуларына көрсөткүм келген көп нерселер бар. Бул менин милдетим. Кутман күн, саламатсызбы? Таанышканыма кубанычтамын. Мен дагы кубанычтамын. Лабенда мырза, Life of a Diplomat берүүсүнө кош келиңиз. Чоң рахмат. Бул программага катышуу мен үчүн чоң сыймык. Польша боюнча поезд менен саякатпы же Казакстандын талаалары менен автоунаада жүрүүбү? Казакстан боюнча автоунаа менен саякат. Таттуу токоч толтурулган табакпы же казактын эт тамагыбы? Экөө тең абдан даамдуу. Сонун Польша алмасынын ширесиби же бир чыны кымызбы? Бул учурда алма ширеси. Краковдогу Рождество жарманкесиби же казактардын Норуз майрамын белгилөөбү? Экөө тең эң сонун. Варшаванын эски шаарында сейилдөөбү же талаада ат минүүбү? Мен ат минбейм, ошондуктан Варшаваны тандайм. Шопендин музыкасыбы же Абайдын накыл сөздөрүбү? Булар бири-бирин толуктаган нерселер. Менимче экөөнү тең тандаса болот. Албетте, Польшадагы сепилдер жана тарыхый аянттарбы же улуу талаадагы көчмөндөрдүн боз үйлөрүбү? Эки вариант тең абдан кызыктуу. Тандоо кыйын экен. Лабенда мырза, бүгүн бизге убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн чоң рахмат. Биз билгендей, сиз казак тилин мыкты билесиз. Ошондуктан маегибизди казак тилинде баштоону сунуштайбыз. Буга кандай карайсыз? Бүгүн бул жерде болуу мен үчүн чоң сыймык. Маегибизди кайсы тилде болбосун кубануу менен улантам. Сиз Казакстанга алгач 1993 Аль Фараби атындагы Казак улуттук университетинин студенти катары келген экенсиз. Бул окууга келүүгө эмне түрткү болду жана Казакстандагы алгачкы жылдарыңыздан кайсы учурлар өзгөчө эсиңизде калды? Чынын айтсам, эң маанилүү жана эң жакшы эскерүүлөр менен мүмкүнчүлүктөр көп учурда кокусунан пайда болот деп эсептейм. 1992 жылы дагы Совет доорунан калган стипендиялык программалар иштеп турган. Мен өзүмө дүйнөнүн кайсы гана бурчунда болбосун кызыктуу мүмкүнчүлүк чыкса сөзсүз пайдаланам деп айткам. Ошол мүмкүнчүлүк Казакстан болуп калды. Бул Казакстан эгемендүүлүк алгандан кийинки болгону бир жыл өткөн мезгил эле. Ал кезде Google'да, интернетте жок болчу. Мен энциклопедиядан болгону кыскача маалымат тапкам. Анда өлкөнүн борбору Алма Ата деп жазылган. Мен билген маалымат дээрлик ушуну менен эле чектелчү. Ошондо эмне үчүн барып көрбөйм деп ойлондум. Чыгыш таануу факультетинин араб тили кафедрасына тапшырып, бардык документтеримди өткөрүп, 1993 жылдын аяк-оона айында келдим. Ошол учурда университеттин проректору Гүзүмбаев мырза мени кабинетине чакырып, кечиресиз, бирок биздин чыгыш таануу факультетинде орус тилдүү топ жок. Сабактардын баары казак тилинде өтүлөт. Эгер бул жерде окугуңуз келсе, адегенде даярдоо бөлүмүндө тил үйрөнүшүңүз керек. Болбосо мекениңизге кайтууга туура келет, деди. Ошондо мен ушунча узак жол басып келдим. Эми артка кайтуунун мааниси жок деп ойлондум.
Бүгүн артка кылчайып карасам, бул жашоомдогу эң туура чечимдердин бири болгонун ишенимдүү айта алам. Албетте, 1993 жыл Казакстан үчүн жеңил мезгил болгон эмес. Өлкө экономикалык кризисти башынан өткөрүп, эгемендүүлүктөн кийинки туруктуулукка жаңыдан жетип жаткан учур эле. Бирок ошого карабастан, ошол жылдар тууралуу эскерүүлөрүм абдан жылуу жана жагымдуу бойдон калды. Бирок эстеликтерим өтө жакшы. Мен Сиз 2024-жылы Казакстанга дипломат катары кайра келдиңиз. Студент кезиңиздеги мезгил менен салыштырганда сиздин оюңузча Казакстан кандай өзгөрдү? Енді ол ғасырдың ширегін. Бул 24 жылдын ичинде албетте абдан көп өзгөрүүлөр болду. Мен Акмолага алгач келгенде сол жээкте дээрлик эч нерсе жок эле. Сол жагында эчтеке. Азыр болсо бул кең көчөлөрү бар. 2 миллионго жакын калк жашаган чоң шаарга айланды. Бул жерде абдан чоң өзгөрүүлөр болду. Бирок Казакстан өзүнчө бир арал эмес, ал чоң дүйнөнүн бир бөлүгү. Ошондуктан дүйнөдө болуп жаткан өзгөрүүлөрдүн баары Казакстанда да болуп жатат. Үдерістері осында Қазақстанда да болып жатыр. Жалпысынан алганда маданий алмашуу биздин элдердин ортосундагы достукту чыңдоого кандай салым кошот? Енді мәдени ауысма Бүгүнкү күндө биздин маданий байланыштарыбыз чындап эле абдан бекем. Казакстандык студенттер Польшага барып, биздин университеттерден билим алып жатышат. Ошол эле учурда казак маданиятынын чыгармалары да поляк окурмандарына жакындап баратат. Казак эпостары жана дастандары поляк тилине которулуп, Олжас Сулейменовдун китептери жарык көрдү. Бул алмашуу эки тараптуу жүрүп жатат. Бүгүн Казакстанда да жергиликтүү окурмандарды поляк адабияты менен тааныштырган котормочулар пайда болууда. Алар поляк авторларынын чыгармаларын казак тилине которуп жатышат. Мен үчүн өзгөчө маанилүүсү бул иштердин көбү мамлекеттик программалардын алкагында эмес. Адамдардын бири-бирине болгон чыныгы кызыгуусунун негизинде табигый түрдө жүзөгө ашып жаткандыгы. Мисалы, айрым жаш казакстандыктар өз алдынча поляк тилин үйрөнүп, өздөрүнө кызыктуу болгон китептерди таап, жеке демилгеси менен казак тилине которуп жатышат. Биз алардан мындай нерсени суранган эмеспиз жана атайын колдоо да көрсөткөн жокпуз. Бул алардын өз тандоосу болду. Дал ушундай демилгелерди мен эң баалуу деп эсептейм. Анткени алар башка маданиятка болгон чыныгы кызыгууну, аны түшүнүүгө жана жаңы нерселерди ачууга болгон каалоону көрсөтөт. Анткени дал ушундай адамдык кызыгуудан чыныгы маданий жакындашуу башталат. Адамдар енді басқа мәдениет туралы кызыгы бар. Казакстандын тышкы саясаты тууралуу кандай ойдосуз? Дагы бир суроо. Сиздин оюңузча, Казакстан менен Польша көп тараптуу эл аралык аянтчаларда канчалык тыгыз кызматташып келет? Көп тараптуу аянтчалардагы кызматташуубуз абдан ийгиликтүү өнүгүп жатат. Эл аралык уюмдардын жана форумдардын алкагында биздин ортобузда бекем жана ишенимдүү мамилелер
калыптанды. Биз Казакстандын тышкы саясатынын көптөгөн багыттарын жогору баалайбыз жана эл аралык укукка берилгендик көп тараптуу кызматташтык сыяктуу маанилүү принциптерди бөлүшөбүз. Бул жагынан алганда өлкөлөрүбүздүн ортосунда абдан жакшы өз ара түшүнүшүү бар. Казакстан Польша үчүн өзгөчө мааниге ээ. Бул аймактагы негизги өлкө жана биз анын маанилүү геосаясий ролун жакшы түшүнөбүз. Бирок биздин мамилелер саясат менен гана чектелбейт. Алар көп кырдуу жана терең тарыхый тамырларга ээ. Казакстандагы поляк диаспорасы өзгөчө орунду ээлейт. Бүгүнкү күндө бул жерде 30 миңге жакын этникалык поляк жашайт. Алар биздин элдердин ортосундагы тирүү көпүрө болуп саналат. Дал ушул фактордун аркасында эки өлкөнүн байланышы расмий гана эмес, адамдык жылуулукка да ээ болуп келет. Ошондуктан биздин кызматташтыктын деңгээли чынында эле жогору деп айта алабыз. Биз буга абдан ыраазыбыз. Мындан тышкары бир нече күн мурун Польша менен Казакстандын тышкы иштер министрлеринин сүйлөшүүсү болуп өттү. Бул дагы биздин диалогдун жигердүү жана динамикалуу өнүгүп жатканын көрсөтөт. Алар жакынкы келечекке карата пландарын макулдашып, көптөгөн маселелер боюнча биргелешип иштөөгө ниеттеништи. Ооба, туура. Келечек тууралуу сөз кылсак, биздин өкмөттөр жана балким жөнөкөй адамдар да бул мамилелерди дагы да бекемдөө үчүн эмне кылышы керек деп ойлойсуз? Бул жөн гана менин пикирим эмес, мен муну иш жүзүндө көрүп жатам. Өлкөлөрүбүздүн ортосундагы чоң географиялык аралыкка карабастан, адамдардын арасындагы байланыштар абдан жандуу жана активдүү бойдон калууда. Көптөгөн казакстандык студенттер Польшада билим алууну тандап, поляк же англис тилинде окуп жатышат. Элдер дагы барган сайын көбүрөөк саякаттап жатышат. Туризм бүгүнкү күндө биздин кызматташтыктын маанилүү багыттарынын бири болуп калды. Польшага барган казакстандыктардын саны өсүп жатат. Ошол эле учурда көптөгөн поляктар да Казакстанга келип жатышат. Аларды этнотуризм, өзгөчө маданият жана өлкөңүздөрдүн таасирдүү жаратылышы кызыктырат. Мындан тышкары кызматташтыктын салттуу багыттары да ийгиликтүү өнүгүп жатат. Бул инвестициялар, соода жана ишкер байланыштар. Ошондуктан биз эки өлкөнүн мамилелеринин келечегине чоң оптимизм менен карайбыз. Бүгүн кызматташтык абдан динамикалуу өнүгүүдө жана менин оюмча анын келечектеги мүмкүнчүлүктөрү чынында эле чоң. Билим берүүдөн тышкары дагы кайсы кызматташтык тармактарын өзгөчө белгилейт элеңиз? Биз дагы кайсы багыттарда өнөктөштүктү күчөтө алабыз? Бул улуттук процесс деп ойлойм. Маселе биздин аракеттерди атайын координациялоодо эмес. Адамдар өздөрү эле Казакстанга инвестиция салууга кызыгышат. Ошондой эле Польшада казакстандык инвестициялар да бар. Мындан тышкары бизде айыл чарба тармагында да жакшы кызматташтык түзүлгөн. Демек, мындай багыттар абдан көп. Кызматташтык ар кандай тармактарды камтып, табигый түрдө өнүгүп жатат. Келгиле, уланталы. Польша менен Казакстандын ортосундагы азыркы мамилелерди да сөз кылуу абдан маанилүү деп ойлойм. Сиз аларды кандай мүнөздөйт элеңиз? Ал эми сиздин оюңузча, жакынкы жылдарда кайсы багыттар эң кызыктуу болуп, кайсы тармактарда өнүгүү потенциалы жогору? Биздин мамилелер абдан тыгыз жана терең тамырларга ээ. Польша 1992 жылы Казакстандын көз карандысыздыгын тааныган. Ошондон бери биздин байланыштар толугу менен достук мүнөздө. Биздин ортобузда олуттук карама-каршылыктар же диалог аркылуу чечүүгө мүмкүн болбогон татаал маселелер жок. Албетте, тышкы факторлор кызматташтыктын өнүгүшүнө белгилүү деңгээлде таасир этет. Мисалы, Польшада өндүрүлгөн товарлар бүгүн Казакстанга түштүк маршрут аркылуу жеткирилет. Бул жол кыйла узак жана ошого жараша кымбатыраак. Бирок бул биздин мамилелердин өнүгүшүнө тоскоол болбойт. Бизде саясий байланыштар абдан жакшы. Эки өлкөнүн лидерлери дайыма жолугушуп турушат. Анын ичинде эл аралык аянттарда да. Бирок эң маанилүүсү мамлекеттердин ортосундагы мамиле саясатчылар менен эле түзүлбөйт. Аны ишкерлер, инвесторлор жана кызматташууга даяр болгон адамдар калыптандырат.
They are done by businessmen who come here. Алар мүмкүнчүлүктөрдү көрүп, ага өз ресурстарын жумшоого даяр. Бүгүн Казакстанда эки ири поляк инвестору иш алып барууда. Бири фармацевтика тармагында, экинчиси курулуш кызматтары тармагында. Көптөгөн компаниялар казак өнөктөштөрү менен иштешүүгө кызыктар. Бул жерде сөз жөн гана мунай же газ сыяктуу салттуу тармактар жөнүндө эмес. Азыр заманбап технологияларга, санариптештирүүгө жана жасалма интеллектке көбүрөөк көңүл бурулууда. Ошондуктан кызматташуу мүмкүнчүлүктөрү абдан көп. Эң негизгиси эки тарапта тең. Бул мүмкүнчүлүктөрдү өнүктүрүүгө даяр компаниялар жана адамдар бар. And there are people willing to develop them. Мурунку маегибизде сиздин дипломатияга кантип келгендигиңизди, Казакстандагы окуу тажрыйбаңызды бир аз козгогон элек. Эми айтып берсеңиз, дипломат катары ишиңизде жана өз өлкөңүздүн кызыкчылыгын бул жакта коргоодо сизге эмне эң чоң канааттануу берет? To be a diplomat as the whole, it's very interesting. Дипломат болуу абдан кызыктуу. Мен бул тууралуу Тышкы иштер министрлигине жаңы кирип жаткан жаш кесиптештериме көп айтам. Because you have first hand. Бул кесиптин өзгөчөлүгү дүйнөдө болуп жаткан окуялар тууралуу маалыматты биринчи булактардан аласың. Дээрлик каалаган өлкөдөгү кесиптештер менен байланышып, жергиликтүү кырдаал кандай экенин биле аласың. Бирок андан да маанилүүсү бул процесстерди кеңири масштабда көрүүгө, бир өлкө менен чектелбей, аймактык же глобалдык деңгээлде түшүнүүгө мүмкүндүк берет. Мен үчүн бул өзгөчө Казакстанда маанилүү. Бул өлкөдө иштөө аркылуу көп нерсе алдым деп эсептейм. Биз азыр татаал, бирок ошол эле учурда өтө кызыктуу мезгилде жашап жатабыз. Бул жерде көптөгөн маанилүү процесстер жүрүп жатат жана алардын айрымдарында мен түздөн түз катышам. Кээ бир демилгелерди мен өзүм сунуштап, алардын жыйынтыгын көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болдум. Кээде элдер элчиликти күн сайын дүйнөнүн тагдыры чечилген өзгөчө жер деп элестетишет. Чынында болсо, элчилик бул күнүмдүк иштер аткарылган жөнөкөй кеңсе. Бирок дал ошол күнүмдүк иштер чоң өзгөрүүлөрдү жаратат. Ачык айтканда, бул жактагы ишимдин жүрүшүндө бир нече жолу чындап эле оң өзгөрүүлөргө салым кошконумду сезген учурлар болду. Бул Казакстан үчүн да, Польша менен болгон мамилелерди бекемдеген пайдалуу чечимдер эле. Бул мен үчүн өзгөчө сыймык. So this is something I'm really happy about. Бул абдан жакшы. Сиз казак маданиятын жана коомун терең түшүнөсүз, тилди да жакшы билесиз. Бул эки өлкөнү жакындатууга жардам береби? I hope so, because yes, because I can Жардам берерине үмүт кылам. Бул жөн гана тил билүү же өлкөнү жакшы билүү эмес. Эң негизгиси контекстти түшүнүү. Адамдарга азыр жана бул жерде эмне кызыктуу экенин сезүү. Now I think that we are going to have a great success. Бул казак аудиториясына чындап кызыктуу долбоорлорду табууга жардам берет. Мисалы, менин оюмча, биздин Астана опера менен биргелешкен долбоорубуз Анна Герман ырларына арналган концерт чоң ийгилик болот. And she, honestly speaking, she was not so highly venerated. Ал поляк ырчысы болгон, бирок совет мезгилинде аны Польшада эмес, көбүрөөк ушул аймакта жакшы көрүшкөн. Анын тагдыры бул регион менен тыгыз байланышкан. Ал Өзбекстанда төрөлгөн, Таразда бир нече жыл жашаган. Анын чыгармачылыгы Казакстанда да кеңири белгилүү. Her songs being sung here, I think it's a very good way to. Ошондуктан мындай долбоор Польша тууралуу айтып эле тим болбостон эки элди жалпы маданий эс тутум аркылуу жакындатат. Бул бир эле мисал. Польша тууралуу казакстандыктарга көрсөтө турган дагы көп нерсе бар. Азыркы Польша 90-жылдардагыдай эмес. Ал олуттуу өнүгүү жолу менен өттү. Мисалы, өткөн жылы поляк астронавты Вишневский Европалык космостук миссияга катышкан. Биз өткөн жылы ИДП боюнча Швейцариядан озуп өттүк жана чоң 20-нын мүчөсү болуп калдык.
Бул чоң жетишкендик. Экономикабыз өсүп жатат жана Польша эл аралык процесстерде барган сайын маанилүү роль ойноп жатат. Ошондуктан мен Казакстанда азыркы Польшаны жакшыраак таанытууну каалайм. Мен өзүмдүн ролумду ушунда көрөм. There's a lot of things I would really like to show to Kazakhstan, to Kazakhstanis, and it's my role.